Салам достор, менин атым Бакыт. Бүгүн силер менен чогуу IT жумуштарын интернеттен издейбиз. Бир-эки веб-сайтты көрсөтүп берем. Бул сайттар аркылуу Америка, Европа жана башка өнүккөн өлкөлөрдүн жумуштарын тапсаңар болот. Кыргызстанда кайсыл сайттардан издесе болот экенин билбейм. Бирок LinkedIn дүйнө жүзүнүн бардык эле жеринде колдонулат. Бардык IT жумуштарын интернет аркылуу тапса болот. Интернет аркылуу интервью кылып жумушка өтсө болот жана интернет аркылуу иштесе да болот аралыктан. Эгерде бул видеону көрүп жатсаңыз жана жумуш издеп жаткан болсоңуз, анда сиз сөзсүз англис тилин орточо деңгээлде билишиңиз керек жана англис тилинде жазылган IT резюме болуш керек. Негизинен IT жумуштарынын дээрлик баары интернетке коюлат. Компаниянын өзүнүн веб-сайтына коюлат, IT вакансиялар деген жерине. Андан сырткары ушу экранда көрүп аткандай атайын жумуш издөөчү платформаларга коюлат. Ушул жактардан дагы издесе болот. Бул силер көрүп аткан биринчи тизмедегилер IT жумуштарын издөөчү сайттар. Бул жерден IT жумуштарын табып жумушка кирүүгө болот. Экинчи жагында болсо практика же кыска мөөнөттүү IT проекттерди сунуштаган сайттар. Буларды фриланс жумуштар дейт. Узун мөөнөткө контракт менен жумушка албайт. Университетти же курсту жаңы бүткөн башталгыч программисттерге ушул веб-сайттар жакшы. Ушул жерден проекттерди алып, кыска мөөнөттүү проекттердин үстүндө иштеп, ошол эле убакта акча иштесе болот. Андан кийин жумушка тапшырганда ушул проекттерди көрсөтсө болот. Ушундай проекттерди иштегем деп резюмеге жазса болот. Интернеттен жумуш издөө жана интервью процесси боюнча Айдана Азаттыкка макала жазган. Ошол жактан дагы кеңири маалымат алсаңар болот. Бул жерде Азаттык сайтында жерге барып Айдана Өмүрбаева деп издейбиз. Бул жерде Айдананын макалалары чыгат. Алардын арасынан АКШда IT адиси болсоңуз утасыз дегенге кирсеңиз, бул жерде интервью процесси жөнүндө кеңири жазылган. Чет өлкөдөн жумуш издегендерге англис тилин канчалык деңгээлде билиш керек, жумушту кайсыл сайттардан издеш керек. Ошол жерде интернеттен жумуш издөө жана интервью процесси боюнча кеңири маалыматтар камтылган. Ошол жака кирип окусаңар болот. Биринчи LinkedIn'ден баштайлы. Учурда LinkedIn жумуш издегенге жана компаниялар менен байланышканга аябай жакшы платформа болуп атат. LinkedIn аркылуу көптөгөн HRлар жана менеджерлер жазышат. LinkedIn аркылуу байланыш түзүп, андан кийин интервью процессти баштаса болот. Дагы LinkedIn'дин жакшы жери бул жерде чогуу иштеген коллегалар, сени тааныган адамдар, ошолордун баары ишеним көрсөтсө болот жана жумушка чакырса да болот. LinkedIn'ден жумуш издегенди каалагандар мындай кылып өзүңөргө профиль ачып, ошону толтуруп коюш керек. Кайсыл жерде иштеген, кандай проекттерди жасагансыңар, ошолор сөзсүз болуш керек. Резюмени да киргизип койсо болот. Мисалы, ушундай каттар келип турат. Бул жерде Amazon компаниясына AWS Cloud Engineer деп чакырып атат. Бизге резюмеңди жөнөтсөң, интервью процессти баштасак дейт. Бул жактан ошо кайра жооп берип, резюмени жөнөтүп, андан кийин интервью процессти баштаса болот. Бул жөн эле HRлар менен, менеджерлер менен байланышчу платформа. Кат келсе, ал силерди жумушка алам деген гарантия жок. Бул жөн эле интервью процессти баштайлы деген сөз. Интервью процесс мен башка видеодо айткандай 3 бөлүктөн турат. Ошол интервью процессти ийгиликтүү өткөндөр гана жумушка алынат. Кийинки glassdoor.com жака кирип көрөлү. Glassdoor бул чоң платформалардын бири. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө колдонушат. Бул жерде жумуштан сырткары дагы компаниялар жөнүндө маалымат алса болот, айлыктар жөнүндө маалымат алса болот, интервьюлар жөнүндө. Адамдар ушул жерге өздөрүнүн ойлорун калтырып коет, кандай суроолорду берди, интервью процесс кандай болду, андан сырткары айлыктар, орточо айлыктары. Биз өзүбүз жашаган шаардан, Чикаго шаарынан программист жумушун издеп көрөлү. Учурда 3000ге жакын компания программисттерди издеп атат экен. Software engineer, computer engineer, ошолордун баары программист болуп эсептелет. Бул жерде ар кандай компаниялар, ар кандай тажрыйбасы бар программисттерди издеп атат. Өзүңөргө туура келгенин издейсиңер. Мисалы, кээ бирлери IT диплом керек десе, кээ бирлери дипломдун кереги жок дешет. Ар бир компания өздөрү маалымат коюп коет, кандай адамдарды издеп атат, канча жылдык тажрыйбасы болуш керек, диплому болуш керекпи, болбош керекпи деп жазып коет. Андан сырткары компания жөнүндө маалымат алсаңар болот.
компаниянын чоңдугу, канча адам иштейт, канчанчы жылы ачылган, рейтингдери, айлыктары, орточо айлыктары канча. Бул программист жумушуна $78.000 $144.000 чейин төлөйт экен. Ошо 1 жылдык маянасы деп эсептелет. Бул жерде башка иштеп кеткен жумушчулардын жазгандары, эмнеси жагат, эмнеси жакпайт деп ушинтип баардык маалыматтарды алып алсаңар болот. Мисалы ушул жумушка тапшыргыбыз келип атат. Бул жерден apply now деп басабыз. Эми бул жерде резюмеңерди киргизгиле деп атат. Андан кийин аты жөнүңөрдү, адресиңерди, өзүңөргө туура келген жумушту издейсиңер. Эгерде дипломуңар жок, курстан бүткөн болсоңор, анда ушул жумуштардын арасынан диплом кереги жок деген жумуштарды издейсиңер. Диплом сурагандары да болот, диплом сурабагандары да болот. Тажрыйба сурагандары, тажрыйба сурабагандары дагы болот. Мисалы senior software engineer дегендер баары тажрыйбасы чоңдорду издегендер. Mid level дегендери тажрыйбасы орточолорду издегендер. Junior дегендери ошол курсту же окууну жаңы бүткөндөрдү издегендер. Эгерде башка шаарларда жашасаңар, бул жерде алмаштырасыңар. Мисалы бул жумуш remote full stack software engineer деп коюптур. Бул аралыктан иштеген программисттерди издеп атат экен. Онлайн интервью кылып, онлайн жумушка өтүп, андан кийин интернет аркылуу аралыктан иштесе болот экен. Ушул сыяктуу өзүңөргө жаккан жумуштарды бу жерден издеп, ошолорго тапшырсаңар болот. Бир эле жумуш менен, бир компания менен чектелбеш керек. Резюмени жөнөткөндөн кийин алар текшерип чыгып, эгерде сиздин резюмеңизди тандаса, анда алар байланышка чыгышат. Андан кийин телефондо интервью болот, Zoom аркылуу интервью болот. Үчүнчүсүндө офиске чакырышы мүмкүн, бирок азыркы ситуацияга байланыштуу баары эле онлайн болот. Эгерде өтсөңүз, жумуш контракты жөнөтөт. 2 жуманын ичинде ошого кол коюп, мен макулмун деп бериш керек. Андан кийин ишти баштай берсе болот. Баары IT жумуштарды издеген порталдар булардын биринен аккаунт ачып, логин, пароль менен кирип жумуш издесе болот. Эгерде курсту же университетти жаңы бүткөн болсоңуз, тажрыйба аз болсо, анда ушул жерден проекттерди алып, тажрыйбаны көбөйтсө болот. Булар фрилансер жумуштары деп аталат, бирок төлөп беришет. Контрагы жок проекттерди жасаганга болот. Тажрыйба жасап атып эле акча дагы иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Андан кийин бул жакта жумуш издегенде ушул жерде жасаган проекттердин аттарын, компаниялардын аттарын ошол тажрыйба катары коюп койсо болот. Суроолор болсо KG USA Instagram баракчасына жазсаңыздар болот. Достор, бул видеого лайк басып, каналга катталганды унутпайбыз. Баарыңарга ийгилик жана кийинки видеодон көрүшкөнчө.